НТС телеканалы 20:30-та кайрадан сиздер менен биз жолуктук долбоорунда көрүшүп отурабыз. Бүгүнкү 7-чи чыгарылышта биздин өзгөчө зал, биздин катышуучулардын арасында сезимге толгон бактылуулук көз ирмемдер менен азыркы убакта өзгөчө интернет желесинде желедей тарап Ислам Назира бири-бирин аябай төп келеткен, Даниэль Бегимай бактылуу болушсун деген эң сонун каалоо тилектердин баардыгы абдан көп. Бүгүнкү чыгарылышта биздин катышуучулардын ортодогу мамилеси кандай уланып жатканын биз сиздерге толук чагылдырып беребиз. Андыктан баарыңыздардын экранга жакын келип беришиңиздерди суранабыз. Бүгүн өзгөчө сүйүү сөздөрү, сезим сөздөрү, эң жакшы жаңылык сөздөрү менен сиздер менен бөлүшөбүз. Бакыт издеп калбай анын изинен биз жолуктук миллиондордун ичинен. Биз баштадык. Албетте жана ошондой эле биз жолуктук долбоорунун башкы демөөрчүсү Кыргызстандагы эң мыкты курулуш компания, Кут курулуш компаниянын өзгөчө видеосун көрүп койсоңуздар болот. Дароо эле мен бүгүнкү чыгарылыштын башында эле жаңы келген катышуучулар азыркы убакта жылдыз болуп, көчөдөн таанып сүрөткө чыгып аткандыр, өзүнчө бир публичный личность катары таанып атышат. Биз жолуктук долбоорунун катышуучулары, жылдыздары болуп, ар бириңиздер өзүңүздөр мындай подписчиктериңиздерди чогултуп, күйөрмандарыңыздарды чогултуп, өзүңүздөргө бул жашоодо бир кандайдыр бир образ түзүп атасыздар да. Ошонун арасынан биздин катышуучулар да эми түшүнүп атасыздар да, бул жака элдин астына чыккандан кийин аябай чоң жоопкерчилик бар экенин, бирде жакшы сөз айтылат, бирде жаман сөз айтылат. Анан азыркы убакта сиздерде кандай жашоо болуп атат, үйүңүздөгүлөр кандай деп атат, жаман сөзгө кандай реакция берип атасыздар, жакшы сөзгө кандай реакция берип атасыздар. Биринчи эле мен жаңы келген катышуучулардан сурагым келип атат. Ким жооп бере алат? Нурсейиттен баштайлы. Ооба, көптөгөн жакшы сөздөр келип атат, хейттер келип атат. Аларга хейттерге маани деле берген жокпуз. Анан үйдөгүлөр молодец деп атат, эми жакшы негизи элдердин сөзүнө көңүл бурбай эле кой. Өзүң максатың менен, өзүң эмең менен мага жакшы келин алып келсең болду деди. Биринчи эфир көргөн сиз үчүн кандай мындай толкундануу болду? Кантип көрдүңүз биринчи эфирди? Биз жолуктук долбоорун көрүп отуруп жакшы мындай башкача сезимдер болду. Эми элестетиңиз, эми жашооңузда биринчи жолу телеканалга чыгып атасыз. НТС телеканалынын биз жолуктук долбоорун жалпы Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Россия баардык мамлекеттен көрүшөт да. Ошондо мындай кандай сезим болот да? Биз мисалы биринчи сыналга чыкканда бизде бир гана туугандарыбыз эле көргөн да. А сизди бүт Кыргызстан көрүп атат. Ал сезимдерди мисалы сезимимди же айтып жеткирип бере албайсың го, мен деп мындай деп жеткирип беришим кыйын да. Ыйладыңызбы? Ой, бир комнатага кирип алып, ыйладым, апа деп, сагындым сизди деп. Биз жолуктуктан кетейинчи деппи? Жок. Апа деп эле океана деп ыйлаган жоксузбу? Биринчи апа деп, анан океанага, анан кийин биринчи апа. Океанага андан кийин ыйладым. Эмне себептен ушул ыйлаганга барды? Серьезный жак этип калгансың деп кой. Дагы бизде кошумчалай кетчүлөр барбы? Сезимиңиздер менен бөлүшсөңүздөр болот. Саламатсызбы, Канат беке? Саламатсызбы, катышуучулар, жана кыргыз элим, барыңыздарга салам. Мен тарапка аябай эле хейт кетип атат азыркы учурда. Үйдөгүлөр бул нерсеге
жакшы гана көз карашта, анткени түшүнөт, ушундай болоорун билип жөнөтүшкөн, мени колдойт, мага ишенет. Ошол себептерден ар бир адамдын ою баалуу демекчимин. Жазган адамдардын деңгээлине жараша дагы болушу мүмкүн. Мен талаптарым туура эле койгом жана ошондой эле жашы дагы 25-тен 30 жашка чейин болуш керек. Сиз деген элдин алдына чыгып жүрчүсүз да. Эми сиз деген Кыргызстанда мен деген ырчылардын клибинде тартылып жүрсүз. Бул нерсе сиз үчүн деле мындай аябай деле башкача болбосо керек. Assalamu alaikum. Кандайсыздар катышуучулар? Убакыт өткөн сайын мамилебиз өтө биригип, бир туугандай болуп баратабыз. Ошондой эле биздин көрүүчүлөрүбүз, assalamu alaikum сиздерге дагы. Жада калса менде сезимдер бар. Билбейм негедир ушунчалык эл колдоп, жакшы сөздөрүн жазып, айырмалуу жок экенде кайсыл убакыт мындай түнү Инстаграмга кирсең деле жылуу сөздөр, күндүз деле жылуу сөздөр. Бул жерде мага эң жагымдуу болгон нерсе бул бир гана Кыргызстан эмес, чет өлкөдөгү кыргыз жарандарыбыз ушунчалык бир колдоп жылуу сөздөрүн айтып атат да. Турциядан жазгандар болду. Мурда күнү бирөө жазды, Техастан жазды, ага чейин бирөө Чикагодан жазды. Бул жерде бир гана биз сыяктуу эмес, даже мындай кургозор өнүккөн, бир өзүнчө бир адвокат, бир журналист, бир англисче кенен сүйлөгөндөр дагы көрөт экен, көрсөчү биздин ушул биз жолтук программасын. Анан элдер колдоп атат. Бул бизге өтө орусча айтканда приятно болуп атат. Анан ушул нерсеге дагы сиздерге ар бириңиздерге ыраазычылык айта кетебиз. Бегимай, сизчи кандай болуп атат сизде? Бегимайдын интернет желесин аябай катуу жарып аткан убагы азыр бардык жакта Бегимай болуп аткан убагы. Саламатсыздарбы, катышуучулар? Саламатсызбы, Канат мырза? Неден баштасам экен, бул эфирге келгенден бери башында чынында эле аябай эле кыйын болуп атты. Ушул жерде багандай уйкусуз келгендиктен, тамактана албай келгендиктен, чынында алым кетип зорго отурган күндөрүм болду да бул жердечи. Бул жерде азыркы учурда көбүнчө аябагандай жакшы пикирлер келип атат. Ошол пикир калтырган көп адамдарга ыраазычылыгымды билдирем. Бирок ошол менен эле катар эми ар кандай адамдар болот экен да, жакшы да, жаман дагы, терс пикирлер деле келбей койбойт атат. Эми анын арасында көбүнчө айтып атат, мындай жомоктогу эле кыз экен, бул жашоонун оор күндөрүн көргөн эмес, ал нерсени көтөрө албайт депчи. Чын-чынына келгенде мен айылда эле чоңойгон, айылдын баардык турмуштун дагы мындай ысыкта, суукта күндөрүн көрүп эле чоңойгом. Ооба. Айтыңызчы да, көбүрөөк айтыңызчы. Анан кийин фамилиям боюнча айтып кетет. Бул орус, мындайча айтканда. Немесин атасынын аты дагы башкача экен, демек бул орус, мындай кыргыздар кабыл албай коет деп, ошондуктан өзүн нукура кыргызмын деп айтат деген пикирди калтырган учурлар болду. Бул боюнча айта кетсем, эми Кудай буйрса ушул студияда тоюм болуп калчу болсо, атам келет, бул жерге дагы апам да келет. Алар чынында эле кыргыз, мен кыргыздын кызымын. Эч кандай менде аралашма жок. Ошол нерсени айткым келди. Даниэль жөнүндө да сизге мындай жаман терс пикирлер айтылган жокпу? Даниэль менен сүйлөшүп не кыласың? Ал мондай бала ар кандай жаза берет демби коомчулукта? Даниэль мырза менен боюнча бизде терс пикирлер жок, окшош экенсиңер деген гана нерсени айтат. Бир гана кабыл жакшы сөздөр, Ооба. Өкүңөр тең активдүү жашоодо. Демек мындайча айтканда өтө жакшы пара чыгат силерден деген эле пикирлер көп болуп атат. Даниэль жакында эле Караколго барып өзүнүн семинарларын, сабактарын, мастер-класстарын өтүп келди. Ошондо сизде кандай колдоо болду, мисалы? Даниэльге жок дегенде SMS кат жазып айттыңызбы, мисалы, аман эсен келип ал, сонун өтүп алыңыз деген сөздөр болдубу? Ал боюнча Даниэль мырза айтсын. Келиңиз, Даниэль. Кайсыл жакта болбойн, ар дайым бири-бирибизди колдойбуз. Бул жерде мындай болуп атат. Бегимайдын бир туугандары ата-энеси Оштода, бирок Бишкекте өзү жалгыз. Бул жакта жалгыз болгондуктан дагы колумдан келишинче аракет кылып жардам берип атам. Мен деле башка чет региондорго. Салам, биз жолуктук долбоордун көрүүчүлөрү. Канат үйлөнүп отурсуң деп жалпы куттуктоолорго чоң рахмат. Үйлөнгөндөн кийин дагы бир менин жаңылыгым бар. Honda Bike KG эми өзүнүн магазинин ачты. Былтыр мен партнерым менен Honda Bike KG'ни алып келип ачкандан кийин Кыргызстанда көптөгөн кардарлар ушул биздин мотоциклды рассрочка жолунда только паспорт менен Эко-Ислам банк аркылуу алышып, өздөрүнүн эң жакшы комментарийлерин беришип, жана Бишкекке 7 дуанга Honda Bike KG биздин мотоцикл тарап жаткан
Кыргызстан убагы. Биз жолуктук долбоорунун көрүүчүлөрү канаттын мотоцикли деп келип бизден соода кылсаңыздар болот. Анткени мотоциклдер 74 000 сомдон өйдө кетет. Только паспорт аркылуу Эко Исламбанктан аласыздар. Биздин филиал Ошкодо ачылып атат. Кыргызстандын бардык жагына доставка бар. Андыктан ушул номерлерге чалып Honda Bike KG'ден мотоцикл алыңыздар да сүйүүгө биз жолуктук деп эң жакшы маанайда айдаңыздар, тебиңиздер. Жумуштар менен чыкканда мени албетте жакшы жолу сөздөр менен колдойт. Сиз эмне кылып колдойсуз? Бегим айда азыркы убакта. Аны Бегим ай мага сөз ыргыткандай, сөздү кайра өзүнө ыргытып коеюн. Даниэль мырза, коркпоңуз, мен жаныңыздамын. Эгерде кечинде сиз коркуп атсаңыз же коркунуч болсо мага кайсы мезгил болбосун чалыңыз дейт да, же жазыңыз дейт. Эмне кечинде сиз күндүзү деле коркуп калсаңыз мүмкүн да. Мен бул жерде Бишкекте болгондуктан кечинде сиз уктап атканда корком да, чынындачы. Эми ошто бир туугандарым менен бир үйдө тургандыктан менде андай коркунуч боло бербейт. Бул Бишкекте турганда ошондой болуп атат. Ошого дагы баштапкы эфирлерде айттым, мен аябай уктабай келдим депчи, кыйын болгон деп. Ошол учурда дагы коркуп түн уктабай чыктым эле. Ошого дагы азыр Даниэль мырза эми колдоп, коркпоңуз деп ошо жакшы сөздөрүн жазып туратат. Бишкекти айлантыбы Даниэль? Көргөзүп көп жакта. Ооба. Тамак алып бердиби? Ооба. Акчасын ким төлөдү? Албетте Даниэль мырза. Эң сонун биз микрофонду Алма алып калыптыр. Алма, келиңиз. Саламатсыздарбы? Ошо эфирлерден кийинки өзүмдүн эмоцияларым менен бөлүшүп кетейин деп чечтим. Бир аз күткөн эмесмин, ушунчалык көп хейт болуп кетет деп. Негизи мен актрисамын, бирок чыныгы жашоодо ойногону каалабайм да. Эл уккусу келген сөздөрдү айтып, аябай реалдуу сүйлөп, деп өзүмдү ангелдей көрсөтө алмакмын да. Бирок мен чыныгы жашоодо аябай кандай болсом ошондой болгонун көрсөткүм келет. Кемчиликтерим да бар. Анан мен өзүмдү идеально көрсөтсөм, талапкер да мени ошондой кылып күтөт. Мени көрүп, кандай экенин көрүп, ошондой мени кабыл алчудай талапкер келсин деп чечтим. Анан оюма да кетти да, экинчи эфирде болду. Мен аябай тарс болбойм. Эл кандай көргүсү келсе ошондой. Анан өзүмө айтам, эмнеге мен андай болушум керек? Хейт болсо боло берсин. Бирок ошого да карабай, жакшы пикирлер да болуп атат. Демек, туура эле, мен эл үчүн жашап атамбы деп. Анан талапкерим деле мен эмне каалагандарымды деле билиш керек да, ошого даяр болуп келсин. Анан мени башкача ойлоп алып, аны деле үмүттөндүргүм келбейт. Ошондуктан туура эле кылдым го деп ойлоп кеттим. Бир четинен бир аз өзүмдө ичимде момундай аралашма сезимдер болуп кетти. Бирок ошол хейтерлериме айта кетмекмин. Мисалы да, ата-энеси менен жашап атып да, бири-бирине күлүп да, ичинен жек көргөндөрү да толтура бар да. Мен на самом деле 90-80% кыздар жашагысы деле келбейт. Мен могу айта албаган нерсени бетке эле айткан үчүн, коркпой эле айткан үчүн мен хейтке чагылдандым го деп ойлойм да. Бирок бул мен айткан жокмун. Эгер кичинекей баласы болсо, мен аны тартып алып, анан жок, улуу балдары да болот да, бир эле баласы болбогон андай компромисс, альтернатива деген нерсени деле тапса болот дейм. Ошондуктан мен деле каалабайм бала мен үчүн ата-энеси менен да жаман мамиледе болуп, ошо мындай альтернатива тапканга, компромисске тапканга мен ар дайым менин эле ой пикириме жараша, же баланын эле ой пикирине жараша, мен полностью бүт нерсе менен жертвовать этип, анын условиясына күнө албайм. Же аны деле ошондой каалабайм да, 50-ге 50 болуш керек деп ойлойм. Үй бүлөдө экөө тең аракеттениш керек. Экөөнүн тең интерестерин угуш керек. Бир эле аял киши жертва болуп, же эркек киши жертва болбош керек деп ойлойм. Жана дагы жеке жашоодон башка адамды, аял киши болобу, эркек киши болобу, миссия, призвание деген нерсе бар. Ал семья деп эле аял кишиге только семья деп эле бул бакыт бербейт. Бул жарым бакыт деп ойлойм да. Анын сүйүктүү кесиби бар, ошон мен ордумда турбаган адаммын. Ошого деле бул талапты айттым деп ойлойм да. Анткени үйдө отуруп калсам, мен болуп кетем, мен кыбырап иштешим керек. Ошого жараша мен кызыктуумун, ошого жараша мен деп ойлойм. Ошого жараша мени ушундай кабыл алган болсо,
ушул ой пикиримди хейтерлериме айта кетмекмин да. Ооба, албетте ар бир адамдын өзүнүн бул жашоодо өзүнүн тандоосу бар, өзүнүн жашоосу бар. Сиздин да тандооңузду, сиздин да жашооңузду биз түшүнөбүз. Чоң рахмат. Рахмат. Уланычбек мырза, эфирге чыкканда сизди мен ойлоп атам, сиздин мектебиңиз баардыгы сыналгыны коюп алып көрүп кол чабып турушту го, ыр айткан сайын депчи. Айра сен мени итсиң деген ырыңыз аябай хит болуп жаткан ого азыр. Кандай мектептин кесиптештериңиз, ошол эле мектептин директору, үйдөгү болгон бир туугандарыңыз, апаңыздын сизге болгон сөзү кандай болуп атат? Саламатсыздарбы? Жалпыңыздар саламатсызбы Канат мырза? Негизи мен эфирде кандай болсом жашоодо деле ошондоймун. Баары билет, баары көрөт. Башында 1-чи, 2-чи, 3-чү чыгарылыштагы комментарийлерди көрдүңүздөр. Көбүнчөсү колдоо, каалоо, тилек айтуу менен, анан баарын айта кетет элем. Мактоонун баардыгы бул жалгыз жаратканга таандык. Биз жөн эле жөнөкөй пендебиз. Ошол акындардын айткан ырын эфирде айтып койгонго эле бир себепчи болгонбуз да. Анан эми анда-санда баягы негативдер да жазылган. Коллективдер баары туура кабыл алат. Группалаштар баягы мен окуган комментарийлерди скриншот кылып, WhatsApp, Instagram деген толуп кетти да. Сиз жөнүндө эле сөз. Сага монтип жазышты, мондай каалоо тилек айтышты, сага мондай кылып жамандашты. Эми ал сөз элдики да, жашоо меники. Мен ар бир адамдын сөзүнө түзөлүп же бирөө мактап койсо көкөлөп кеткидей же бирөө жамандап койсо чөгүп кеткидей боло эмеспиз да. Өзүбүздүн максатыбыз бар, өзүбүздүн планыбыз бар, ошону менен өзүбүздүн жолубуз бар да. Үйүңүздөгүлөр эмне деди? Агай, кесиптештериңиз? Кесиптештер эми билбейм, баары тең эле жакшы сүйлөп атасың, өзүңдү жакшы көргөзүп атасың. Мектепте кандай жүрсөң, эфирде деле ошондой экенсиң деген. Эми бул реалити шоуда адам дайыма өзүн жакшы көргөзө албайт да, анткени эмоция болот, бири-бириң менен урушуп кетесиң. Балким сиз менин кесиптештерим ушинтип айтып атат, мен 2-чи сезон бүткүчө жакшы көрүнүп, түптүз отуруп ыр айтып кетип калайын деген оюңуз болуп атабы? Жок, мен андай эмесмин. Сахнада эле түптүз отуруп, өзүмдү тартиптүү көргөзүп, баштапкы чыгарылыштарда ошондой болушу мүмкүн, бирок жашоодо эми мындай эле жөнөкөйбүз да, тамаша көйбүз. Баягы ар бир адам эле идеалдуу эмес да. Идеалга кичине жакын адам болушу мүмкүн, бирок баары бир пенде да. Баардыгынан баягы жаңылбас жак, мүдүрүлбөс таяк болбойт. Ошондуктан ар бир адам жаңылат, ар бир адам мүдүрүлөт, бирок мен билбейм эми алдыдагы эфирлерде кандай болот, бирок көрөрмандарга айта кетет элем, көп эле колдоп, көп эле мактай бербегиле депчи. Себеп баардык мактоолор жаргыз жаратканга таандык, биз жөн эле пендебиз да. Жакшы сөз болду. Кубанычбек мырза. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Рахмат. Бүгүн стиль өзгөчө го, караңыздарчы, галстук, сааттын браслетинен бери окшош го. Экөөбүздүн саат да окшош экен. Кол чабып коелучу. Рахмат. Эмоциялар боюнча буюрса меники жакшы гана эле комментарийлер жазып атат. Элдин баары ушуда мени жакшы көрөт окшойт, ушундай аябай жакшы көрүп калыптыр. Кыргыз элим баарына рахмат. Бир дагы жаман комментарий окуган жокмун. Кыздар жазып атабы сизге? Таанышалы Кубанычбек. Болот. Чуркайлы чогуу деп. Сиз жооп берип атасызбы? Жок, жооп бербей элем. Эмнеге? Эми главный редактордун эмесин берип атам. Эми жолукканга болбойт, бияктын шарттары бар да. Тартиптүү болушунча сактап атасыз, Тартиптүү болушунча сактап атам. Бирок сиз жооп берип коюңуз да, мага талапкер болуп кейил депчи. Эгерде сүрөтүн карап, мисалы балдар бар го, эми сулуу кыздар жазса сөз жооп берип коет го. Мындай билип алайын, жооп берип турам. Жооп берип турасыз, Досторуңуз сиз жөнүндө эле сөз кылып атат. Мен жөнүндө эле сөз кылып атат. Анан көчөдөн анча эми көбү таанып, сен эмеден көргөнбүз, биз жолуктудан кастингден көргөнбүз деп көбү ошого реакция кылып атат, учурашып эме кылып сүрөткө түшүп. Кандай болот экен ушу биринчи жолу сүрөткө түшүп ким түштү сиз менен? Биринчи жолу эле бир эже ыйлап да мени көрүп, "Жай балам, сен баягы эми эфирдеги баласыңбы" депчи. Мен магазинде болчумун да. Кандай жакшы, баары жакшы элеби да. Ошондой эме болуп кетти, ошондой эме болуп кетти. Мурашка болуп кетти, кыргызча айтканда. Дене мурашка жүгүрүп кетти. Мен ушундай эме болуп кеттимби депчи.
Сиз да ыйлап сүрөткө түштүбү сиз менен, эже ыйлап үйдө анан кел сүрөткө түшүп коеюн сени менен, анан тойго чакырганды унутпа дейт. Анан макул дедим. Ошол эженин номерин алып калдыңызбы? Сөз чакырасызбы эми тойго? Ооба, сөз чакырам. Ошондо канча жолу сүрөткө түштү сиз менен? Ал эжеби? Жок, башкаларда 1, 2, 3-4-5 жолу түштү го. Ошол эже 3-4-5 жолу түштү. Жок, башкаларда башка эмелер. Башкалар ошо примерно общий 5 киши түштү да. Кол чаап коелу. Башталышында эле 5 киши сүрөткө түшүп атат бул эң сонун. Ошол анан дагы бирөө эми жүгүрүп жүрөм да, мен көп аралашып, эме спортсмендер менен жүрөм, анан алар да кеңешин берип атат, эгерде буюрса той болуп калса, сени кыргыз эли колдоп атат, площадьтан бери тойду деп атат да. Ушундай эмелерге чейин болот. Алатоо аянтынан тойбу? Алатоо аянтынан. Колдойбуз. Ушундай жакшы эмоциялар болот. Кубанычтабыз. Сиздин эмоцияларыңыз менен бөлүшө кетебиз. Биз дагы. Келиңиз, Арген мырза. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Кандайсыздар, Канат байке? Катышуучулар, кандайсыздар, көрүүчүлөр, ассаламу алейкум. Мен өзүм эмоциямды айта кетейин. Биринчи эле чыкты, эфирге чыкканда эле машина айдап бараткан жерден токтотуп, аваринканы включать этип эле сразу көрдүм, ошону бүтмөйүнчө. Түрдүрүп эле өзүңүз деле көрдүңүз. Бизди деле көргөн жоксуз, катышуулар деле көргөн жок. Кайында сүйлөп калды. Прямо эфирде түрдүрө албайсың го. Күтөсүң, анан комментарийлерди полный окуп чыктым, эринбей баарысынчы. Мен каяктамын да, аракетине жазуу каякта. Анан ошо баарысын окуп чыктым. Жакшы комментарийлер деле бар экен. Жаман комментарийлер деле бар экен. Бардыгына чыдайбыз. Океанан тураганыңызга өкүнбөйсүзбү? Жок. Анда дагы бир жолу турап берип коесузбу, өкүнбөсөңүз. Кандай кылдым эле, унутуп калдым. Көрүнүп турат го, живой. Алдыңызда турат го. Ошол. Мындай карачу эле, кандай карачу эле? Келиңиз эми. Майрамды туурай аласызбы? Жок, эч туурай албайм. Да, кимди туурай аласыз? Жок, бул жерде эч кимди туурай албайм. Ошол. Бирок сиз деле океанга окшош кеткенсиз, назиктен эле, кылыктан эле, океанан эле эркек болот окшойсуз эле. Ооба. Мээрим жакты дегенсиз. Мээримге аракеттер болуп атабы? Мээрим экөөбүздүн пара болобу деген видеолор столуп кеттир. Көрүп атам соц тармактарда. Анан азыр экөөбүздө эч нерсе боло элек али. Мындай. Бул жактан дагы, мен жактан дагы али мындай аракет боло элек да. Ошол. Чоң рахмат, алдыга карай улайбыз. Айсулуу айымга берейин микрофонду. Эч ким колдобой атат деп айтат деп ойлодуңарбы деле тамаша. Эми WhatsApp'тан аябай мен момчалыкка чейин кетет деп ойлоп турмун, чынын айтканда. Анан WhatsApp'тан жазып атышат колдоп баары. Анан мен иним бар болчу, анан мен агам бар болчу. Тааныштырсам болобу, тааныштырайын дегендер чыгып атат да, тааныштардын арасындачы. Анан ошолорго айтайын дедим эле, мурда какта жүрдүңөр эле, биз жолука келелек депчи. Бул жака келгенден таап каласыңар. Тамаша. Үйүңүздөгүлөр эмне деп атат? Айланаңызда адамдарга аябай кызык адам болуп атасыз да, барсаңыз эле сиз жөнүндө сөз, конок барсаңыз эле. Үйдөгүлөр чынды айтсам башында каршы болгон. Сага эмне бар ал жакта эми депчи. Жаштар турганда сага эмне бар деп. Анан азыр унчукпай эле алар дагы деле. Алар комментарийде окубаганга, көрбөгөнгө да аракет кылышат. Ошондуктан кийинчерээк балким мен НТС каналы биз жолуктук себепчи болуп чынында эле багымды бул жактан таап калган болсом, албетте ойлор өзгөрөт го деп ойлойм. Чоң рахмат. Назира микрофонду алып калыптыр дароо эле. Менин эмоцияларым жакшы. Биринчи туугандарымда каршы болгон. Албетте исламды таап алсаңыз келип эле. Эң красавчигин таап алсаңыз биз жолуктук долбоорун. Башында классташтарым, туугандарым каршы болуп аткан, жактырбай айткан, эмне араң эле турасыңбы депчи. Кээ тибей тийиш керек болот да деп ушинтип айтып аткан болчу. Азыр болсо өздөрү көрүп кайра
тиги колдоп эле молодец жакшы барыптырсың, тиги рискнулама деп жакшы сөздөрүн айтып атат. Үйгө келген сайын, улам сайын кайра каалоо тилектерин айтып кетип атат. Андан тышкары жумуш жакта кээбирки коллегаларыбыз билбейт, билген эмес мияка келген. Алар көрүп аябай суктанып эле, сүйүнүп эле, бактап, улам сайын күлүп жайнап эле. Тем более анан Ислам Беки менен таанышкандан кийин огош бетер кызыгып, улам сайын сырт жактан деле, үйдөн деле, туугандардан деле жакшы бала экенин тиги жакшылап сүйлөшкүлө, байкашып көрүлө деп ушуну улам сайын кайра айтып атышат. Чогуу иштегендеримде каалоо тилектерин айтып атат, жакшы бала экен, өз бири-бириңер окшош экенсиңер, мүнөздөрүңөр жакшы экен, жөнөкөй экенсиңер деп. Азырынча мындай жаман ой деле комментарийден көргөн жокпуз, баары эле жакшы деп атышат. Үйдөгү мамам деле бар, мамам деле көрүп, ал деле жакшы бала экен деп жакшы айтып атышат, ой жүрүктөрүн жакшы. Баары жакшы болуп турган албетте бизге да сезилип турат. Тынчтык мырзага азыр сиздерге анан кийин кайтып келебиз. Тынчтык мырза, ошо менен Океана менен жыйынтыктайлы. Менде деле жакшы комментарийлер, көп кишилерге жолугуп көбү угуп атам. Мурунку биринчи сезонго караганда, могу экинчи сезондогу балдар, кыздар жакшы, простой кыздар деп мактап атат да. Эмесин көтөрбөгөн жакшы балдар, кыздар деп көп кишилерден эме каалап тилегин угуп атам да, жолуккан кишилерден. Үйдөлөрүм деле каршы эмес, көчө үйгө барып келдим. Үйдөлөр деле мамашам деле ошо күтүп коюп турат. Көчөдөн таанып атышабызбы? Көчөдөн деле тааныгандар бар эми. Азыр жумушка чыктыңызбы? Жумуштамын азыр деле. Ошо жумуш берген клиенттериңизди таанып атабызбы? Же тааныбай элеби? Тааныйт алар деле. Алар ошо таанып мындай ставкаңызды көтөрдү. Эми биз улуттук долбоордун катышуучусу жасап берип атат биздин үйдү. Жок, алар деле мактап атат. Эми экинчи сезон мурункуга караганда экинчи сезондогулар жакшы депчи. Бүт каалоо тилектерин айтып, мындай мен эми анда-санда комментарийлер болот, эми көрө албай жазгандар. Мен ага деле ишенбейм. Наоборот, өзүмдү ушундан баштап ачылайын деп чечтим өзүмдү. Башка жашоо баштайын деп, жашоонун жаңы барактары менен колдоп коелу анда. Биринчи сезондогулардан сурабай эле коеюн дейм, бирок Океана сөзүм бар эле дейт. Биринчи сезондо көнүп эле калдык. Жакшысы да жаманынан дагы жакшы жыйынтык чыгарып карап коюп атам. Бирок азырынча жамандары аябай көп. Ал нерсеге маани деле берген эмесмин. Бирок кечээ апам чалып алып, мурунку эфирде айтып кеткен нерсени айтып жатат да. Мен магазинге кирсем, башка эжелер келип алып сенин кызыңды таштап кеттирсиң деп айтып атат депчи. Ошол нерсени айтып коеюн дегем. Эч кандай мени апам таштап кеткен эмес. Апам мага дайыма колдоо көрсөтүп, наоборот ошол жакшы мектепте окусун, Бишкекте окусун деп иштечү, дайым күнү түнү иштеп, билим алсын ушул кыз деп жардам берген. Анан ошол апама жардам болсун деп эле мен кичинекей кезимден өзүмдүн калым менен иштегем да. Жайында иштеп, эч кандай мамам таштап кеткен эмес. Интернат деген бул жеттом эмес, ал жакта деле ата-энеси бар балдар окушат. Кадимкидей эле контракт төлөп окуйсуң. Ошол жакшы гимназияда окусун деп эле мамам аракет кылып ошол жакка берген. Анан мамама эч кандай жаман сөздөрдү жазбагыла, сураныч мен жөнүндө жазсаңыздар дагы мамама жазбагыла деп айтып кетер элем. Ооба, балким биздин коомчулук туура эмес түшүнүп калыптыр. Анткени Океананын апасын мен деле жакшы тааныйм. 2019-жылы аябай катуу пранкка салгам, көрсө ошол Океананын апасы экен. Анан биздин көрүүчүлөр деле түшүндүрүш керек. Океана апасынан эле тарбия алып чоңойгон кыздардын бири биздин катышуучулардын. Рахмат. Урматтуу жалпы көрүүчүлөр, биз жолуктук долбоорунун 2 сезонуна кастинг кылганда, 1 сезонго кастинг кылганда деле ар дайым биз ошол адамдын басып өткөн жолун, ошол адам канчалык деңгээлде жакшы адам экенин баардыгын билип алабыз. Анан биздин катышуучулардын баардыгы сонун адамдар, бир гана сиздердин колдооңуздар гана керек. Жакшы гана сөз жазып туруңуздар. Албетте анан Уланычбек айткандай көп да мактап турбаңыздар. Эгерде кайсы бир жерден ката кетирип аткан болсо, ошол нерсени туурараак жазып койсоңуздар, катышуучулар да ошол сынды туура кабыл алганга аракет кылышат. Биз анда дароо эле Ислам менен Найзиранын мамилесин өткөзгүлө келип атат. Экөө мурдагыдай эле эң сонун жадырап жайнап турат, бирок экөөнө дагы ошо катышуучулардын арасынан дароо эле достукка бекем болуп, Нурсейит мырза Ислам менен Найзира чоң кызмат кылып, өзүнүн өзгөчө видеосун тартыптыр.
Ал видеону урматтуу көрүүчүлөр, Назира мен Ислам дагы көрө элек. Буларга да өзгөчө күтүлбөгөн сюрприз болуп жатат. Андыктан катышуучулар экранды карайбыз анда. Сүйүү баяны видеосу. Мен үйлөнүп аткандай эле аябай толкунданып кеттим. Өзгөчө видеонун качествосу ошол жакта чыныгы мындай Ислам менен Назиранын бири-бирине болгон көз караштары мындай чыныгы сезимдер экени байкалып турат. Эч кандай жасалмачылыгы жок. Ушул видеону эң сонун кылып тарткан кадимкидей эле клип болуптур, краскалар берилгени. Нурсейит мырза бир катуураак кол чалып коелу анда, келиңиздер. Акияна, Нурсеитти бир байкаңызчы, мындай таланттуу жигиттер чанда эле кездешет негизичи. Ислам, дароо сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Жана ошондой эле биздин күйөрмандар. Негизи Назир экөөбүз жөнүндө айта кетсек, бизге негизи жылмайганыңар окшош экен деп аябай эме кылып атты. Эгер мүмкүн болсо да бир жолу жылмайып койгойлу, чогуу. Сиздин жылмайганыңыздарды көбүнчө мен деле комментарийлерден окуп калып атам. Аябай жылмайгандар сонун экен депчи. Анан сиз мени карап жылмайбай, Назираны карап бир экөөңүздөр жылмайып койсоңуздар. Жылмайгандар үчүн бир кол чаап коелу. Албетте Нурсеитке рахмат айтабыз. Негизи мен Нурсеитке айткам, жардам берип коесуңбу деп, анан келип бүт кызматын кылып берди. Ал үчүн абдан чоң рахматыбызды айтабыз. Назира боюнча айта кетсеңиз. Назир кандай болуп атат мамилеңиз? Биздин мамиле азыр мындайча айтканда иш үстүндө бирибизди толугураак таанып, бирок байкап жолугушуулар болуп атат. Анан мен билишимче мен өзүм кыялдангандай адамды мындай окшоштуктар бар. Негизи аябай көп окшоштуктар бар. Анткени экөөбүздүн алдыга койгон пландарыбыз, мисалы, буга чейинки ойлоп жүргөн пландарыбыз негизи төп келишип атат десем болот. Жашоого болгон көз караштарыбыз. Андан сырткары ошо классташтарым, мисалы, бир туугандарым баардыгы колдоп,
аябай жакшы жылуустуу кыз экен. Бөлөк талапкер күтпө, ушуну эле карма деп аябай алар да өздөрү эмесин берип атат, баягы колдоолорун. Андан сырткары да Инстаграмдан баягы күйөрман эжелер жазып калып атат көбүнчө. Силер аябай жакшы пара экенсиңер, түгөй экенсиңер деп. Биринчи сезондо Амир бар го, ошондой болуп силерди чын эле үйлөнөт деп күтүп атабыз. Анча мынчалар уже булар уже точно үйлөнөт деген дагы эмелерин айтып калып атат. Ошол үйлөнөт деген сөздөр көп тарап атпайбы? Бул деле жакшы ниеттер го бардыгы. Анан үйлөнүү максатында экөөңүздөр бир бет маңдай отуруп сүйлөшүп, бири-бириңиздерге суроолорду берип көрдүңүздөрбү? Мындай жашоодо кандай адамсың, кийин үйлөнсөк кандай кыласың, могул жер мондай болобу деген мындай. Эгерде жашоого өтө турган болсок, суроолор берилдиби мындай? Суроолор берилди го. Анткени мен ошо кечээки жолугушууда көбүнчө ошол тууралуу сүйлөшүүлөр болду бизде. Мисалы, үй бүлө кургандан кийин үй бүлөнү кандай элестетесиң? Назиранын жообуна канааттандыңызбы? Мисалы, сиз суроолорду бердиңиз да, жубайым мен мондай болушун каалайм, мондай болуш керек. Андай суроолорду бердим. Мен ойдогудай эле жооп алып атам. Бардык ойдогудай. Бардык ойдогудай. Эгер мен азырынча жаман жактарын байкаган жокмун. Эгер байкаган күндө дагы мен өзүмө сөз бергем, үй бүлө куруп, келинчегимдин кандай жаман жактары болсо да эч кимге, ата энеме, жакындарыма айтпайм депчи, кокус. Ошондуктан мен азыр жаман жагын байкаган күндө дагы эч качан унчукпайм деп эме кылам. Жаманын жашырып, жакшысын ашырганга да экенсиз. Жаман жашырып, жакшысын ашырып экен. Ислам бардыгына даяр экени баарыбызга сезилип атат, көрүүчүлөр. Назира, ислам жөнүндө. Ислам жөнүндө чындап эле жакшы. Үйдөгүлөр деле жактырып атышат. Жанымдагы курбуларым, классташтарым баары эле жактырып атат, жакшы экен деп. Жана Instagram аккаунтта эжекелер бар. Алар да бизди көрүп, комментарий сообщение жазып улам сайын, өкмөр жакшы пара экенсиңер, силерди көрүп биз кубанып атабыз. Ошо кандай баштардан ошону аягына чейин чогуу бирге болгула, бири-бириңерди тартынтпагыла деген сөздөр көп болуп атат, чынында эле. Андан тышкары исламдын мүнөз жактары жакшы. Мен ойлогондой эле токтоо. Мен шамдагы күлүп жайнап жүргөнүмөн. Мүнөзү ачык, жарык. Көп экөө сүйлөшкөндө баардыгы туура эле келип атат. Бирибизди колдоп эле атабыз. Түшүнүп атабыз жакшы эле. Ошол буюрса баары жакшы, жакында да жакшы жаңылыктар да болор мүмкүн. Суроо бердиңиз да исламга? Суроолор бердим. Так жооп берет да. Мен ойлогондой эле жооп берет да. Ачык эле айтат да. Эч калп айткандарды деле байкаган жокмун. Суроого, ар бир суроомо так жооп берет да. Мындан тышкары бул жак тараптан деле достору, эжекелип тургандарды да жазып калып атышат, жакшы экен деп. Ошо өкмөр бириңерге жакшы түгөй болчу да экенсиңер деп. Ошол. Мындай эң баалаган сапаты кайсыл болду жигиттик Ислам мырзанын? Мен оюмча ак көңүл. Анан силер ойлогондой эле мындай серьезный эмес, тамашакөй, жөнөкөй. Андан тышкары мындай баалуу атам, чындап эле. Башында башкача ойлогом, тартынчаак, анча сөзгө жакын эмес го деп, бирок азырынча жакшы көрүп атам. Мен ойлогондой эмес. Башында башкача ойлогом, азыр такыр башкача болот. Чындап эле. Ислам мисалы мага жагып атат, бирок кийин кандай жаман сапатын уксам дагы аларды көз келбей жакшы сапатка айлантканга аракет кылам деп даяр болуп атат да баарына. Ислам жөнүндө да сиз кандай бир терс пикир угуп калсаңыз, же бир нерсеси жакпай калса, сизде өзгөрүү болобу, же сиз дагы ушул исламда эле
жок андай деле болбойт, өзгөрүү болбойт. Жаман сапаттар болсо деле туура кабыл алып колдоонго даярмын. Ислам сүйлөйүндө окуп. Мен да кошумчалап кетсем болобу? Просто биякта эфирде отурганда мен көбүнчө баягы уялып тартынып эмететтен көбү ушинтип ойлоп калышат да. Негизи чыныгы жашоодо баягы шайыр жүргөнгө аракет кылам көбүнчө. Анан ойлой беришет окшойт, баягы аябай уялып эме кылат депчи. Жанында кадимкидей эле баягы камерага келгенде эле бир аз сүрдөнүү эме болбосо, мындай чыныгы жашоодо күлүп жайнап, бири бирибизге колдоо берип, мисалы мен билбеген нерсени мага үйрөтөт көп нерселерди. Мен да ошондой эле бири бирибизге баягы колдоо берип турабыз да азыркы учурда. Ортодо бири бириңиздерде кызганыч болдубу, жок дегенде бир жолу? Менде болду. Анткени кээде комментарийлерди окуп калам да. Окуп калганда кээ бир комментарийлер болуп калат, анан мен кайра буга чалып сурайм да. Сен таанышыңбы же жөн эле баягы сен тааныштан тамашалап атабы же чын эле болгонбу деп. Мен буга башында айтканбыз эфирге жаңы чыгып баштаганда. Эгер буга чейинки жашооңдо кандайдыр бир нерселер болсо, ошону мага азыр эле ачык айтып кой. Биз кийинки эфирлерге түгөй катары кабыл алып аткандыктан мен бөлөк элдерден жаман комментарий уккандан көрө сенден укканым жакшы дедим да. Мен ошондо туура кабыл алам деп. Бардыгыма башында айтып берген. Мен да айтып берген мен жашоом кандай болгон, буга чейинки жашоом. Анткени мен дагы бөлөктөрдөн эмес, мен өзүм оозуман угушун каалагам да. Комментарийлерге кайрылсак, ошо сурап калам, анан айтат мындай болгон, андай болгон деп болуп өткөн нерселерди. Ал нерселерге мен көп деле маани бербейм чындап келгенде. Эми сиздерге миңдеген комментарий жазылат, ошентип ар бир комментарий кайра Назирадан отчет алып турасызбы? Дагы да жазылат да. Мисалы, экөөңүздөр бир адам бир сүйлөшкөндөн кийин ишенич болуш керек, ишенбеш болбош керек да. Эгерде ишенбей атсаңыз, анда кайра комментарийди чукуп сурап турсаңыз болот. Ушундай болду эле чынбы? Жок, мен просто башында эле сурагам да, жөн эле. Кийинкилерине көптөн маани берген жокмун. Сиз ишенесизби Назирага? Чындыкты айтты деп. Мен ишенем ооба. Назира, сизчи? Кызгандыңызбы жана ислам жөнүндө да ушундай? Менде андай деле кызганычтар деле болгон жок. Байкаган деле жокмун. Эсти мүмкүн кылыктары болуп калып, же жаскан кыздар болуп калса мүмкүн болушу мүмкүн, бирок анчалык болбойт го. Мен өзүм анча кызганчак эмесмин негизи. Бирок эң негизи ишендиңиз да Ислам. Ооба. Ислам мырза, сиз деле ишендиңиз да Назирага? Ооба, албетте ишенем. Ошон үчүн эми сырттан баягы экөөңүздөрдү эки жолго түшүрүш үчүн ар ким деле оюнан жазып кое бериши мүмкүн да. Биз ойлойбуз эми андай комментарийлерден Назирадан кайра отчет албайсыз деп, Жок, албайм андай. Ал башында эле болгон да, биринчи берүүлөрдө эле мындай жөнү сураган. Жакшы тааный электе бири-бириңизди. Жакшы тааный электе. Андан бери биз көп эле жолу жолуктук. Эгер жаман жактарын мен байкасам, азыр билинмек да, буга чейинки эмелерде. Мен ошон үчүн башында эле сурагам. Андан кийин сураган жокмун. Негизи бул эфирде кээ бир табышкан түгөйлөр болот, анан ошондо кээ бир түгөйлөргө бул суроону бере албайсың да. Канча убакыт үйлөнгөнгө даярсың деп, анткени экөөнүн ортосунда сезимди, экөө чында бири-бирин тапканы мындай белгисиз бойдон кала берет да. Бирок мен ушул суроону бергим келип атат. Эми өзүңдүн адамың экенин сразу эле билесиң да, мисалычы. Сиз эми ошол нерсени мен сезгендей болуп атат да. Назира мисалы өзүңүздүн адамыңыз экенин сезиптирсиз сиз. Назира деле сезиптир. Сиздер канча убакыттын үйлөнгөн ичинде даярсыздар үйлөнгөнгө? Эгерде мамиле дагы да кете бере турган болсо, же балким карьера тургузушуңуз керекпи? Жок, мен негизи эле көп убакыт сүйлөшкөндү жактырбайм чындап келгенде. Анткени мага бир где-то 3-4 ай жетет. 3-4 ай жетет, ал адам таанып, эгер мен оюмдагыдай мен көңүлүмө толсо,
мен сразу эле үйлөнүүгө сунуш жасайм. Анткени баягы коомчулукта айтылган сөздөр бар го. Мындай эми эгерде бири-бириңди сезсең, баш кошконго эрте эле баш кошсо болот да. А бирок кээ бирлери бар, 10 жыл сүйлөшсөң деле балким кыз бир гана жакшы жактарын көргөзүп коюшу мүмкүн да. Бала деле жакшы жактарын көргөзүп коюшу мүмкүн. Мен деле кошулам, 3-4 ай бул эң сонун айлардын бири. Айтып котком, кыз менен 8 жыл сүйлөшсөң деле, 8 күн сүйлөшсөң деле анын жаман жактарын көрсөтпөйт депчи. Ошо сыяктуу эле мен деле аз деле бирибизге азыр мындайча айтканда идеалдуу адам көрүнүп атабыз да. Анан кийин убакыт өткөн сайын баягы эмелер балким жаман жактар көрүнө баштайт. Ошого жеткирбей үй бүлө куруп кетиш маанилүү деп ойлойм да мен үчүн. Үйлөнгүчөктү көздү чоң ачып, үйлөнгөндөн көздү жумуп жашаганга даяр экенсиз да? Ооба, даярмын. Назира, сизчи? Же сиз азыр турмушка чыкканга эмеңиз жокпу? Азыр турмушка чыкканга негизи өзүм суроо бергенде дайын элем да, бирок мындан эми бул эжекем бар, өзүм жакын эжекем бар, ал башка жакта да. Ана ошо эжекемди күтүп турабыз да. Эжекем айтканда, эгерде чындап эле үйлөнүп турган болсоңор, мени күтүп тургула деп айтканда, бир бул жыл эмес, наркы жылга келип калышы мүмкүнмүн, же күзгү маалда айтканда. Эжекем эгерде келип ошол убакытка чейин чындап эле бирибиз колдоп сүйлөшө турган болсок, ошол нерсеге чейин жетсек, анда может быть быйыл эле болушу мүмкүн. Эжекеңиз турмушка чыкканы келеби же кандай? Турмушка чыккан эжекеңиз? Жок, эжекем ал турмушка чыккан, азыр эме Европа жакта. Ошо именно анын өзүнүн тилегинде деген, именно менин тоюма катышып кетсемби деген да. Анткени буга чейин 3 жылдай болду го, 4 жыл болуп кетти да, башка жакта жүргөндөн ар кандай тойлорго, жакшылыктарга катыша алган жок да. Ошо байланыштуу эжекем айтканда, ошо хотя бы сен жаңы турмушка чыгарды ал да, мен келип катышып кетейин депчи. Эжекеңиздин аты ким? Гүлзина. Урматтуу Гүлзина айым, сиз бизди көрүп атсаңыз, сиздин айыңыздан той кийинки жылга жылып кетпеш керек. 2 жаштын ортосунда бири-бирине болуп аткан сезим болуп жаткандан кийин, бул нерсе да балким көпкө созулуп кетсе муздап калышы мүмкүн. Ар кандай ой пикирлер келиши мүмкүн. Назира дагы, Ислам дагы убакыттын өтүшү менен өзгөчө бир жылдызга айланышат. Жылдыз оорусу менен ооруп калышы мүмкүн. Же сырттан талапкер күтөбүз деп калышы мүмкүн. Анан эгерде сиз Назиранын бактысына чындап жакшы себеп болом десеңиз, 3-4 айдан кийин билет алып бериңиз. Кыргызстанда күтөбүз сизди. Жумуш табылат, келе бериңиз. Биз таап беребиз. Бардыгы эле түшүнүктүү болду окшойт. Кол чабып коелу анда бизде. Биз жолуктук долбоорунда катышуучулар 7-чыгарылышка чейин бири-бирин канчалык деңгээлде таанып бүттү. Сен жөнүндө 5 факт деген биз эң жакшы оюн ойнотобуз. Ал эми биринчилерден болуп эле бул жака биз Ислам мырзаны чакырабыз. Микрофон. Рахмат. Оюндун эрежесин түшүндүрө кете турган болсок, бул жакта Ислам мырза, могул жакта турган катышуулардын баардыгынын аты жазылган. Ошол жактан эгерде бир катышуучунун аты чыкса, ошол жөнүндө 5 факт айтып коебуз. Жаккан жактарын, жакпаган жактарын. Ушунча 7-чыгарылышка чейин ошол адамды канчалык деңгээлде таанып билдиңиз. Өзүңүз алып коюңуз, колуңузду салып туруп. Кана? Алма. Назира Кысканбайым. Алма жөнүндө 5 факт. Алма шайыр жүрөт айма. 1. Спорт менен машыккан. Жакыныраак. Спорт менен машыккан. Жаңында сүйгөн кызын карап турса, башка кыздар макташты. Ой, орто негизичи. Айта бериңиз. Өзүн ар дайым ишенимди алып жүрөт. 3. Жаман жактарынан biraz өзүн көтөрүп жүрөт го дейм. Айта бериңиз, азамат айтыш керек. Ооба, Алма өзү деле айтпады, мен баарын эле жакшы көрүнөрбөйм. Кандай болсо ошондой сүйлөйм деп, дагы 5-чи. Жакшы ырдайт. 5. Кол чаап коелу.
мына исламда тақданы айтқанға әрекет қылыңыздар. Жана кейін алманы чакыралы кейинкиге. Да, бирди тандаңыздагы ошол адам жөнүндө 5 факт. Арген. Арген. Тигүүчүлүк дарактагы сферада иштейт. 1. Шайыр. 2. Дагы эстейинчи. Жакшы пародия кылат адамдарга. 3. Дагы азыр эстейинчи. Чыкканда унутуп калат экенсиң азыр эле. Карап эле айтып бериңиз да. Жакшы бийлейт. Вроде бы. 4. 5-инчиси. Шайырды айттым ба, айткан жокмунбу? Айттыңыз. Дагы. Айтып койчу өзүң деп кой. Каштары терилип Жакшы сүзөт экен. Эми 5-инчисин жаңы билип атасыз. Макул, мен билгенимди айтышым керек, э? Так. Өзүнүн турушу, жүрүш турушу өзүнө жарашат. Бул факт. Чап коелу. 5 факт. Алмадан Арген жөнүндө болуп кетти. Ал эми Океана келиңиз. Микрофонду. Өзү айтсын, ким? Нурсейит. Ай. Тагдырдын тамашасын караңыздар эми. Күтүлбөгөн жерден Нурсейит, сиз кайра эле Океананын алдынан чыгып калып атасыз да? Нурсейит байке жөнүндө айта кетсем 5 факт. Бүгүн эле билдим, жакшы видео тартат экен. 1. Өзүнө ишеничтүү адам, эркектик мүнөзү бар. 3-үчүсү берешен. 300ге не берди ошого чейин? Андан тышкары телефон менен иштейт, телефон турмакта, бизнесмен. 15 берет деп кой. 5-инчиси. Көздөрүнө кебетесин деле айтып койсоңуз, сакалы, көзү, мурду, кайсы же улупкасы? Жылдыздуу, келбети жашнакай. Эң мыкты качестволорун бири айт. Океана кол чаап коелу. Даниэль, келиңиз. Салам алейкум. Тынчтык байке чыкты. Тынчтык байке чечкиндүү. Оюн толук жеткире алат. 2. Адамды колдойт. 3. Орусча айтканда добрый. 4. Өзүн жаштай алып жүрөт. 5. Мындай мактоолордон кийин Тынчтык байке сени өкүл ата кое болбосо болду эми. Кийинки Бегимай келе бериңиз. Өлө мактайсыз эми, терс жактарын деле айтсаңыздар болот. Балким ошол жерин оңойт ошол адам. Ким? Жолдош. Биринчи эле водовод болуп иштейт деп эле. Жолдош мырза боюнча айтсам, жүрөгү таза бала. 1. Бир да адамга жамандык каалабайт. 2. Алдыда көздөгөн максаттары конкреттүү түрдө. 3. Даниэль, кызганбай туруңуз, эми бул эреже ушундай болуп атпайбы? Анан жүзүнөн нур чачырап турат. 4. Чачын сонун тийгизет. Банкта иштейт. Да, өзгөчө айтып ийбесин деп Даниэль чочуп кетти окшойт. Беймайга кол чаап коелу, келиңиздер. Айдай, келиңиз. Ким? Ислам. Мына башталды жашоо. Бул жака турабыз, Ислам биякта. Ислам жөнүндө? Ислам мырза жөнүндө 5 факт негизи жакшы деле ошо мындай тааныша элекпиз да, бетме бет келишип делечи. Жолуга элекси өзүнчө.
Жок. Жылдыздуу адамды өзүнө тартып турат. Бир. Өзүнө тартып турат. Өзүнө тартып турат. Опасно, айдай. Назираны жакшы көрөт. 2. Үчүнчү факт. Бегимбайга окшош деп койсуз. Жок, окшош эмес. Үчүнчү факт Бегимбайга окшош эмес. Үчүнчү факт. Айттыңызбы үчүнчүнү? Акчасы көп. Үчүнчү факт спорт менен машыгат. 4-үнчү факт. Назира ылдый карап турсаңыз, сиз неудобный кылбай адам. 4-үнчү факт романтик. 5-инчиси Калпычы деп койсуң. 5-инчиси келип. Чынчыл. Чынчыл. Кол чаап коелу. Нурсейит, келиңиз. Мактап койгондон кийин учуп калдыңыз го, баспай эле. Ким? Мээрим дейт. Мээрим жөнүндө. Кандай жакшы? Салбай турсуң. Салбайм. Мээрим жакшы эле кыз экен, билбейм. Негизи. Жок, факттарды айтасыз. Менде факт жокку дейм, сүйлөшүп көрбөдүк экөөбүзчү. Анан салам алейкум эле айтып сырттан элечи. Урматтуу көрүүчүлөр, факт жок да биздин катышуучулар бар. Орундуктан орун алып бериңиз, Нурсейит. Мээрим, келиңиз. Уланышбек мырза, агай. Эң эле жаманынан баштайын анда. Керсейген. 1. Игнорщик. 2. Прямойго чыккандан баштап элди тааныбай калган катышуучуларды. Ладно. 3-үчүсү. Аябай жакшы байке экен. Мындай өзүнүн макалдары менен дейли. Точнее, не макала, этот сөздөрү, ырлары менен, ырсаптары менен. Куйкумду сүйлөйт да. Анан дагы не десек, өзүн жакшы алып жүргөн, прям уверенный. Анан 5-инчисин мындай факт эмес, мындай эле айтып коеюн, бир аз ылдыйраак түшүп коесузбу? Мээрим койтурсаңыз. Негизи кыз кишиде мындай сезим боло бербейт да. Эгерде кыз киши ошол адамга кандайдыр бир симпатиясы болуп жактырып атса, кыздар аябай жинденет да. Неге өзүнчө жылдыз болуп атат, неге минтип атат? Сиз эмнеге анын прямой эфирине кирип өзүңүздүн нервиңизди коротуп атасыз? Жок. Эмне себептен сиз Уланычбек мырза менен жакын мамиледе сүйлөшкүңүз келип атат? Эмне себептен Уланычбек мырза ылдыйраак түшүш керек? Анткени же сиз менен сүйлөшүш керек болуп атабы? Жок, кандай эмес. Бардыгы түшүнүктүү болду, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки мамиле Уланычбек менен Мээримдин ортосунда. Мээрим эмне себептен Уланычбек мырзага мынчалык сөздөрдү ыргытты? Бул да балким бир жактыруу сезими болду деп ойлойм. Мага ким кошулса кол чаап койсоңуздар болот. Орундуктан орун алып беребиз. Биз кийинки Арген мырзаны чакырабыз. Отпой, отурбайм. Отурбай. Микрофон бербей. Микрофон. Рахмат. Сабырдуу болуңуз. Кээ бир тагдырга чуркасаң да жетпейсиң, кээ бир буйрусаң, балким буйруп койгондур сизге. Не сиз торт тандап аткандай эле карайсыз го? Даниэль. Даниэль 4 факт, 5 факта. Беймай тартып алды. Микрофон кармабыз өзүңүз. Даниэль бой узун. Спортсмен. Дагы Бегимайды жакшы көрөт. 3. Дагы бир жагы. Сулуу. Сулуу. Балдардын сулуулуна кызыккан биринчи жолу. Дагы сөздөрү чечкиндүү. Чечкиндүү деп кол чаап коелу. Кубанычбек мырза, кол чаап коелу. Келиңиздер, кол чаап. Эрлан байке ойноп турат музыканы. Эрлан Тогузбаев мырза музыка. Анткени Кубанычбек келатат бул жака. Келиңиз.
Бегим Ай екен. Бегим Ай жөнінде 5 факт. Бегим Ай сулуу. Аябай жакшы сөздөрдү, Инстаграмда мотивационный сөздөрдү берет. 2. Даниэль сизге айткан жок, эмне башыңыз тийип атасыз? Аябай жакшы кийинет. 3. Эмени жакшы көрөт, концертке баргандым, жана эмне эле эмесин унутуп атам. Оркестрди жакшы көрөт. 4. Даниэлди эле билип алгансыз го сиз. Тоого чыкканды жакшы көрөт. 5. Туурабы Бегим Ай? Азыр Кубанычбек сиз баарын кирип изилдеп аткан окшойсуз, Жүрөгүм сезет. Жүрөгүм сезет дейт. Айсулуу айым келиңиз. Кол чаап туралы, бизде мындай көрүүчүлөр да көрүп атат. Аягында айтайын ба? Азыр аягын айтыңыз да, аял. Бул инсан кара тору. Аллергиясы бар. Неден? Адамдардан эмес, чаңдан. Мүнөзү шайыр эле. Душасы жакшы эле. 4. 5. Кызын абдан жакшы көрөт. Бул ким? Айсулуу айым. Айсулуу айым өзүн мактаганга туура келип калды. Бирок мен деле мактап коймок экенмин сизди. Менден деле суранып койсоңуз болмок экен. Бирок ошол сапатка татыктуу, кол чаап коюңуздар. Жанара келиңиз. Жанара бүгүн сиздин стилиңиз гитара черткен эле кийинип алыптырсыз, бирок аябай сонун жарашат экен. Ой. Аягында айтам. Жай уже билди элдер сиз экениңизди. Экинчиси болуп калдыңыз да анткени. Кеттик. Уверенная. Кени таластык. Сулуу. Акылдуу. Жаман жактарымы да айта кетейин. Канатты алдап кеткен. Көп нерсени ойлоно берем. Көп нерсени ойлоно берем? Боло элек нерселерге переживать этем да, аябай. Аябай жаман сапат экен. Андан кийинкиси эмне деп айтам? Бул эч нерсе дейм. Билеген жакшы көрөм. 5. Кол чаап коелу Жанарага. Гүлиза келиңиз. Ишини аралаштырып коюнчу. Ачык окуучу эле бүтүп калды убакыт. Ким? Аябай жакшынакай. Ухоженная. 2. Өзүнө ишенген. Адептүү. 4. Өзүнүн ордун билген кыз. Мен жолдош жөнүндө айтып аткоз. Жолдош кызы жөн. Бул ким? Океан. Кол чаап коелу. Жолдош келиңиз. Ким? Гүлиза. Гүлиза жакшы ырдайт. 1. Жоопкерчиликтүү. 2. Пловду жакшы жасайт. 3. Ошондой эле балдар менен көрөксөшөт. 4. Билегенди жакшы көрөт. 5. Билегенди жакшы көрөт. 5. Гүлиза кечке ойлонот. Мен качан сүйлөштүм, эфирден айтып коеюнчу ошону деп. Албетте мунун баары тамаша экенин баардыгыбыз эле түшүндүк. Бизде ким калды ошондо дагы? Назира сиз калдыңыз,
Назира қалды, Уланчбек қалыптыр, Назира жөнінде 5 факт. Өзіне ақ көңіл, ашық мінез, жаман сапаттан айтқанда байқамастан бетке айтып салышы мүмкін. Андан тышкары ырдаган жакшы көрөм. 4. Анан Эмен немеси чине жаман. Кээде мүнөздөр жаман болуп кетет. Урушчак. Кол чабып коелу. Ачык эле айтып атат. Уланышбек мырза, келиңиз мына. Агайга кол чабып коелу, келиңиздер. Куба. Өзүн. Кубанычбек. Кубанычбек, спортсмен. Мастер спорта. Токтоо. 3. Чечкиндүү. 4. Анан ишеничтүү кадам таштайт. 5. Кол чабып коелу. Сиз жөнүндө ойлонбой эле айтты го. Демек сиз буга татыктуусуз. Кийинки биз эң акыркы Тынчтык мырзаны чакырып коелу. Океан айттың сен. Океан айтты. Чыкты Айдайда. Кана Тынчтык мырзага? Айдай жакшы кыз, сүйкүмдүү кыз. Өзүнөн жакшы алып жүрөт. 4-нчүсү көп ойлонот. 4. Сыйлуу кыз. Адамды сыйлайт. Сиз Тынчтык бакеде ар дайым сыйлап турат окшойт, Жакшы сөз кимдин гана жан дүйнөсүн эргитпейт, Мен жөнүндө айтчулар барбы? Канат Шабданбеков, колчалар болсун. Лидерлик сапаты бар. Максаты өтө бийик, мировой деңгээлде ойлонот, дүйнөлүк деңгээлде. Бир гана Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө дагы чоң өзүнүн аудиториясы бар. Ден соолугу ушунчалык мындай күчтүү да, халктай да. Акыркысы ушундай мүнөзү болгону менен бирок романтик. Рахмат. Чечкиндүү. Сулуу. Спортсмен. Анан туура тамактанат. 5 болду. Рахмат. Келгиле, айткыла. Убакыт келен. Айтыңыздар. Канатбекке жөнүндө айта кетсем, ушул мактоолордун баары, мактоо сыпаттары бар болсо дагы өзү аябай жөнөкөй, биринчиден. Анан боорукер, анан кийинүү стили аябай жакшы. Болду, ошону менен. Бир 3 жылбы, 4 жыл Бишкекке жаңы келген убакта багы, ошол убакта блогерство өнүгүп аткан учур эле го. Ошондо мен дагы кичине эметип калган элем. Ошондо пранк жасайбыз деп барып, Канатбекени площадьтан көрүп калып барып, акча сурагамда, бечара болуп барып, акча болсоңуз 200 сом берсе, 200 деген, кичине акча берсеңиз жол крем албады эле дегенде 200 сом акча берген да, ошондо сапатын алып калгам, рахмат чоң. Ошол видео чыккан жок го, сиз реально эле сураган окшойсуз анда деле. Алда видеону көрүп. Просто элдер сизди жакшы ойлоп калбасын деп чыгарбай койдум да. Туура. Негизи сен барган жер майрам болсун дейт. Биз бул оюнду эмнеге себептен кылдык? Анткени 7-чи чыгарылышка чейин кандайдыр бир келишпестиктер болуп атты. Бирөө сен мындайсың, сен тигиндейсиң деген сөздөр болуп атты. Бирок ар бир адамга эгерде биз ар дайым жакыныбызга, досубузга же апабызга, ошол эле убакта карындашыбызга, жубайыбызга күнүнө 5 сөздөн жакшы сөз айтып турсак, анда бул өзгөчө бир бактылуу көзөмөлдөрдүн бири деп эсептейм. Анткени жакшы сөз жылаанды да ийинен чыгарат дейт. Бүгүн бири-бирибизди аябай мактап, өзгөчө эфирде мындай жакшы нерсеге аябай толкуп турган кези да. Ошондуктан бул чыгарылышты ким көрүп аткан болсо, эгерде жаныңызда ким отурган болсо, ошол адамды карап туруп бир 5 факт жакшы сапаттарын айтып коюшуңуздарды суранабыз. Эгерде сиз ушул чыгарылышты көрүп жаткан болсоңуз,
жакын адамыңызга, апаңызга болобу, атаңызга болобу, бир тууганыңызга, досуңузга, чогуу иштешкен кесиптешиңизге чалып, ошол адам жөнүндө 5 факт айтып коюңуз. Эгерде сиз биз жолуктук долбоорун үй бүлөңүз менен көрүп атсаңыздар, келиңиздер, сураныч. Ушул жерден бири-бирибизди карап туруп бир жакшы сөздөрдөн арнайлычы, анткени өмүр өтө кыска. Ал эми адамдын эсине бир гана эмне калат? Адамдын эсине бир гана жакшы сөздөр калат. Биз жолуктук долбоору сиздер менен болгон Канат Шабданбеков болду. Бүгүн дагы болсо биздин катышуучулардын ортосунда мамилени ачыктаганга аракет кылдык, бирок ошол эле убакыт тардыгына байланыштуу Даниэль менен Бегимайга дагы кезек эмки чыгарылышта келмей болду. Урматтуу көрүүчүлөр, көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Биз баарыңыздарды сүйөбүз, жакшы көрөбүз, бар болуңуздар. Көрүшкөнчө.